Өзөгү Кудай өнөрү жаратуу, соттоо, боё, жомоктоштуруу, бириктирүү. Бай мамлекеттерди байларды эми соттошуңар керек, соттогула. Эгер аларды соттобосоңор мамлекет бирикпейт. Дүйнө бирикпейт, соттогула, алар тетиргештеп атат. Аң сезим ошо нөле. Кыргыз өткөндө тарыхчы айтты го, Илиш деген ошо бизден илим алган бала. Байдын күчү бир жуттук деп коет Кыргызда деп. Бай туяк эле санаган деп, чын эле булар пулун бирдемени санап атат да башкага мээси жетпейт. Бай эч качан бий болбойт деп берилип айтып атпайбы ошо жигит. Аларды мындай байларды спонсор катары эле пайдаланган бийлер депчи. Ошон үчүн Кыргыздын баары байып кетпегени. Көрүс ошо бийлик ордуңар бар үчүн байып кеткен эмессиңер. Эгер байып кетсеңер, анда ошол туяк санап жүрмөксүздөр да сиздер дагы. Соттоп бериңиздер. Соруп бериңиздер. Жоюп бериңиздер. Батышты менчиктештирип, жаңы доордо Кыргыз көктүн ролун аткарат. Аткарып атам. Аткарып атат биздин чөйрө. Кубанып, сыймыктанып аткарат. Мына ошолордун шаманчылыгы, ошолордун улуулукка жеткени, ошолордун анатомиясы, астрологиянын ролун аткарып калды. Ошондуктан дүйнө ушундай тегеренип атат, тегизделип атат. Сиздер да ошо ааламдык кызматыңыздарды аткарып, ошого калыптанып, анатомиянын, астрологиянын ролун гана аткарып сакталат. Же болбосо мына анатомия ааламдан берилет. Чоң кызмат үчүн эле буйрулуп келген. Ошол кызматына кайра өтөт депчи. Ошо башты деле чоң кызматка буйрулуп келсе, биз аны майдага иштетип алыптырбыз. Калган организмди деле, көкүрөктү деле, дукту деле кайра ошол башатка кайтып кызматыңыздарды кылып бериңиздер. Мына батыш сиздерди ээрчип келсин, сиздерди издеп келсин. Ушу келечек мыйзамын алып келсин. Улуулукка калыптансын. Байлар бу жерде мынтип айтылат. Силер оонсуңар дейт. Арсылай оонду кутун жеп койду дейт да. Кыргыз мүчөлөрү дейт. Оондон чечим чыкканбы? Бай мамлекеттен акча алып жанагы артта калган мамлекеттерди түстөп, оңдоп каралашабы? Ошонун кызматын Арсылай кутун жеп койгондуктан оондун бүгүнкү күндө күчү жоюлуп аткан ошол, баш ийбей аткан ошол. Биз эми Кудайбыз деп эле кадимкидей, көктөн бизге ушундай илим, ушундай чындык берилген деп эле жөнөкөй мындай духовный, бүгүнкү жөнөкөй тил менен азыр кайсы президентке айтсаң да түшүнө алат. Түшүнө алат кадимкидей. Анан мурун кара күч менен башкарып келсе, саясат менен, азыр биз касиет менен башкарабыз. Муну аткарбасаң эмне болот десе, аалам күчтөрү жазалап коет. Мен буйрук айттымбы? Аткарбагандар эртеси күнү эле ооруп калып, ал болуп, бул болуп эле мен ушуну туура эмес түшүнүп калыптырмын. Ушундай кылышым керек турбайбы? Деп эле анан эле ошо өзүн түздөп, оңдоп келип анан кызматын аткарганда эле кутулуп кетет. Аалам күчтөрү аңдайт. Мисалга башчынын, эл башчысы дейбизби? Парламенттин же өкмөттүн аткарганын бир аткарбай койсо, сот бийлиги же болбосо милиция баргандай эле, ал эмне ар бир адамды бирден милиция кайтарып жүрбөйбү? Милиция жүрбөйт да, милицияң өзү коррупционер болуп атса. Мисалга да, анысы кандай аалам күчтөрү биздин айтканды аркасынан түшүп алат. Мына биздин Арстаналай сенин керемет куралың аалам күчтөрү, табият күчтөрү, ыйык адам күчтөрү дейт. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, келиңиздер, дүйнөнү тегиздеп бериңиздер. Байлар артка тартып атабы? Бай мамлекеттер бусуп атабы? Бийлик жасагысы келип атабы? Мен өткөн эфирде айттым эле го. Батыштын кызыкканы бул бийлик жүргүзүү, ишенген илими, техникасы деп. Банкроту ааламдын сырын билбейт, табият ушундай керемет күчкө ээ болгонун билбейт, Кыргыз ааламдын ролун отурганын билбейт. Эми ошон үчүн банкрот болот дегенбиз го. Эми биз бийлейбиз. Батыш бийлебейт. Анткени Кыргыз чындык үчүн бийлейт. Чечим менен иштейт. Бизде ошол жерде берилет. Отуруп алып чечим чыгаргыла деп. Жанагы депутаттар чечим чыгаргандай эле. Ошол иштейт. Көрдүңүзбү? Кыргыз ордодо отуруп